Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Менин суроом нарын шаар боюнча өзүңүз айтып кеттиңиз. 21 проект иште нарын шаар отурабы? Маалымат берип коесуздарбы? Бийлик 2015-тен бери башталган экен. Канча акча бөлүнгөн, канча королгон, ким аткарган, себеп дегенде азыр аткарган жумуш начар. 3 жерди таза суу киргизебиз деп нарын шаарына Минур деген фирма алган. Ошо фирма ишин толук аткарбастан бүтпөй жатат. Бүтүрүк деп нарын суу чарба башкармалыгына оодарып атат жумушту. Сот коюп атат. Ушунун иши кандай, тагдыры кандай? Ким жооп бере алат? Жооп бересиздерби? Шамшидин Каримович жооп берет. Тейлеген. Нарын шаарынын биринчи фазасында ошол Минур ишканасы жазган, ошол жерде bir liniyasında, bir köçön liniyasında turbaları çalıp ketken. Бир эмес, үчөөндө. Ошолор боюнча азыр соттошуп ататалар. Жал, кичинекей эле көчө эмес, чоң көчө. Кеңеш деген нарын шаарынын чоң көчөсү. Ошону Минурду ким тандаган, ким көзөмөлдөйт? Курулуш Минур учурунда эмнеге көзөмөлдөгөн эмес эле? Негизги маселе ошондо болуп атпайбы? Нарын бул долбоорлорду ошол шаарлардагы түзүлгөн мэриянын астында түзүлгөн долбоор ишке ашыруу бөлүмдөрү тандаганда ошолор ошол консультационный группалар менен эме кылып туруп ошолор тандап алган эмелер да. Нарын шаар өзү тандаган. Жок, силер көзөмөлдөйсүңөр ушуну? Акча силерге келеби? Жок. Акча келбейби силерге? Жок. Сиздер ошо отурасыздар тура, көзөмөлдөйсүңөр. Siz көзөмөлдөйсүз вообще? Жок, курулушу ким көзөмөлдөйт? Микрофон жандык болсун. Курулушту технадзордун ОРПлар өздөрү дайындайт. Биз болсо уже эксплуатация киргизип атканда ошону эксплуатация киргизген карайбыз. Ким көзөмөлдөйт? Курулуш болуп турган. Курулуштун технадзор ошо проекттен отдельно өздөрү эме дайындайт да. Биз ага киришпейбиз. Биздин технадзор карабайт. Көзөмөлдөгөндөн келип чыгып атпайбы? Тора түтүктөр коюп коюпту дейт, жарылып атат. Азыр көчөнү, биз көчөбүзгө быйыл асфальт бөлүндү, Кудайга шүгүр. Көчөбүздү асфальт айтсак, астагы сеттер, изинен сеттер жазаш керек. Бул көп жылдан бери жазылбай жатат. Улам жарылат, улам казат, улам жарылат, улам казат. Курулуш компаниясы өткөрүп берели дейт. Суу чарба албайт. Алса себеп билесиз, кайра жарылат, чыгымдар да. Шуну кантип чечебиз? Шамшидин Каримович айтсаңыз. Маселени кантип чечебиз? Бул азыркы маселе ушунун үстүнөн болуп атпайбы? Мисалы, мына булар компанияны тандай алган эмес да, же иштетишти билбейт, эки консультанты бар, кооперативдик жана техникалык өнүктүрүү деген. Булар дагы ошол Нарын шаарынын мэриясынын астында түзүлгөн ОРП иштете албайт атпайбы? Биз ошондуктан Нарынга окшогон мына башка шаарлар бар, Исфана бар, Кербен бар, ошол шаарлардын ОРПларына жардам бериш үчүн биз жумуш натыйжалуу болуш үчүн биз ушул группаны түзүп жатабыз да, маселе ушуга келип такалып атпайбы? Рахмат, түшүндүм, рахмат. Сиздин айтымыңызда ушул Нарын шаарынын мэриясы күнөөлүү, айтымыңызда ушундай окулабы? Ооба, Нарын шаарынын мэриясынын астында түзүлгөн ОРП тандаган да ушул конкурстан тандап алган. Рахмат, азыр эми түзүлгөн жат. Кудай буйрса түзүлүп калса, сиздерге биринчи биздин талабым, менин биринчи талабым ушуну каралап берип коелачы. Минур деген компанияны Нарын шаарынын жолдорунун эмесинде суусун. Макул көзөмөл кылам. Себеп дегенде Минур деген компания бул ким тандайт? Башында ким турат? Бүт эле жерде Минур экен. Нарында эле эмес, Токмокто Минур экен, башка жерде Минур экен. Айтып бере аласыз Минур компаниясы боюнча? Минур компаниясы бул системада көп эле иштеп жатат, бар жок деле иштеп атат, бул эмеси бар экен. Көп иштеткен. Опыты, тажрыйбасы бар экен, ошондон өткөн го. Тажрыйбасы болгондо дээрлик көпчүлүгү бүт бар. Кандай десем мындай, иши начар экен. Билесиз билбейсизби? Билем, ошо Нарын боюнча билем баардыгын. Жок, Нарын Токмок боюнча ушундай маселе жаралыптыр. Ошо билсеңиз, мындан кийин ушундай компанияларды кара тизмеге киргизип койбойсуңарбы? Ооба. Качпайсыңар деп. Токмок анан Жалааттан дагы бир жерден чыккан, ошондуп. Мындан кийин ушундай компанияларды кара тизмеге киргизип койбойсуңарбы? Макул эме кылып көрөбүз. Менин талабым жакшылап карап берип коелачы. Себеби Нарын эли кыйналды. Суу жарылып берет. Көчөбүз азыр Шагыл бойдон асфальт Кудайга шүгүр бөлүнгөн. Басалы десек, жазаш керек. Карап берип коюңуз, суранчы. Рахмат.